Бул кесип бизде династия катары келатат деп ойлойм. Жан дүйнөмдө мугалимдик кесипке болгон кызыгуум болгон өзү эле. Кыргыз тилинде билим берген жеке мектептердин ичинен жалгыз мектеп. Толук күн мектепте жүрүп окуса кандай болот? Анткени 10:30 сабак бүтүп калат, ата энелердин көбү балдарын алып кетет. Ой болбойт, бул каяктагы жомок. Андай мектеп ачыш үчүн деген чоң акча керек. Кыргыз мектепке деги эле бала барбайт. Кыргыз мектепке кантип акча төлөсүн деген көп сөздөр айтылды. Анан биз Анталияга барып эс алып, анан Анталияда иштеп жөн эле. Анталияны бирибизде эле көрө элекпиз. Бирок өзүбүзчө кыялдана беребиз да, чоң мектепти кыялданабыз. Анан ошолор мага ишеним менен эле балдарын алып келди да. Же болбосо 5 эле кабинет, 6 эле мугалим иштеп атабыз. Ошо мамлекеттик мектеппи, менчик мектеппи, кандай жумуш ал, пол жууган жумушпу, сабак берген жумушпу? Баардык жерде чын пейлиң менен эмгектенишиң керек. Кыргызстанда бир эле кабинети жок директор болсо керек, ал Гүлнара Мелисовна деп. Дагы эле жок кабинетим. Менин оюмча директорго атайын зарыл деле эмес болуш керек кабинетчи. Мугалимдер менен кезиге турган жер болгондо китепканага кирип деле кесип койгон. Мага андай өтө зарыл эмес. Ал ошо командам жакшы болбосо мынча ийгилик болбой калат эле. Өзү жон териси менен мугалимдикти сезген, мугалимдин эмгегинин оордугун, жеңилдигин, рахатын сезген адам анан директор болуш керек да. Тамашалап коеюн, үйдө келиптим, шыпыргы бербейт. Бияка келсем силер бербесеңер, мен деле рахат алып шыпыргым келип атат бияка. Бир күн көк, бир күн кызыл, бир күн бордовый дегендей. Кандай келсем, сонун экен дейт. Анан силер да кийип көрсөңөр десем, кетти. Баягы тыпырап 20 киши кийип баары. Бирок биз башка кийим издеп зарыл эмес. Бул коноктор келеткен көктү кийебиз, баарыбызга мектепте илинип турат. Азыр агайларды мектепке алып келүү проблема. Кадимки өзүм балдарымдай жан дүйнө менен жакшы көрөм. Эң биринчи сүйүнгөнүм кыргыз тилдүү мектеп болуп туруп, анан ушу орус анан англис тилиндеги болуп аткан олимпиадада өзүбүздү көрсөткөнүбүз абдан кубаныч тартуулады. Шык берүү, анан стимул. Мугалимдер мектептеги жумушунун жыйынтыгы менен бир бекер эс алууга барып келсе кандай болот болду экен деген. Мектепте жанагы башка мектептердегидей милдеттүү түрдө ачык сабак деген жок. Ар бир күн ошо кылган ишинен рахат алып туруп эле эмгектене берсе ийгилик деп ошону билем да мен. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Анда бүгүн кезектеги подкастыбызды баштайбыз. Бүгүнкү подкасттын коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, креатив таалим билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү, биз сыйлаган, урматтаган устат эжекебиз Дайырбекова Гүлнара Мелисовна болмокчу. Куш келипсиз эже. Биз подкастты негизинен бул экинчи подкастыбыз. Билим берүүдөгү айрым маселелерге өзүбүздүн үнүбүздү кошуп, таалим тарбия багытында, билим илим багытында бир коомчулукка салым кошолу деген багытта баштаганбыз. Экинчи коногубуз болуп отурасыз. Ыраазычылык билдиребиз убактыңызды бөлүп атайын келгениңиз үчүн. Баягы сизди көпчүлүк тааныйт эми. Бирок ошентсе дагы баягы сиздин жашооңуз кызык да. Ар бир адамга кызык боло берет го. Бул кандай инсан болду экен, кантип келди экен бул кесипке деген ошол сыяктуу эле. Баягы адатка айлангандай эле ар бир каарманыбыздын балалык чагы, сиздин балалык чагыңыз кайда өткөн, бул кесипке кантип келип калдыңыз, сиз сүйгөн кесиппи, кантип ушул кесипти аркалап калдыңыз, ушул багытта бир аз ой бөлүшсөңүз. Негизи подкасттын максаты мени абдан кубандырды. Ошо мугалимдер үчүн алардын үнүн жеткирип, алардын жашоосун, алардын эмгегин чагылдырган жакшы маектерди уюштурасың деп мен ишенем, чын дилимден. Анан эми менин мугалимдик кесипке келгенин себеби капилеттен эмес. Анткени менин чоң атам Дайырбек тарых сабагына мугалим болгон. 27 жашында мектептин директору болгон, райондун бөлүм башчысы болоюн деген учурда 27-ге чыкканда каза болгон. Бирок тарых предметинин мугалими болчу. Андан кийин мен өзүмдүн энем кыргыз тили адабияты мугалими. Анан биздин үй бүлөдө 4 кыз катары менен мугалимдербиз. Мен математик, менден кийинки чет тил сиңдим. Андан кийинкиси химик, андан кийинкиси башталгыч класс. Демек бул кесип бизде династия катары келатат деп ойлойм. Менин бул кесипке келгенимдин негизги себеби ал менин чоң атам, энем мугалим болуп калгандан эле эмес. Мен деги эле өзүм мектепте жан дүйнөм менен ушу мугалимдикти бала чагыман жакшы көргөн болушум керек. Себеби мен энемдин дептер текшерип атканын көрчүмүн, сабак өтүп атканын көрчүмүн, өзүмдүн сабак берген мугалимдеримдин иштеп атканын көрүп, ошол кезде негизи жан дүйнөмдө мугалимдик кесипке болгон кызыгуум болгон өзү эле.
Бирок 11 классы 10 класс болчу, ал кезде 10 классты бүтүп аткан учурда менин үй бүлөм, ата энем мени мед институтка тапшыруумду аябай каалашкан эле. Мен мектепти да жакшы 5 менен бүткөн элем. Анан бирок мен жан дүйнөмдө мугалимдик кесипти тандагандыктан мен өзүм чечкем. Жок, мен ошол учурдагы кыз келиндер институтуна тапшырып, математика багытындагы институтка тапшырам деп эле өзүм чечип, ата энем аягында көнгөн. Бирок Кудайга шүгүр, ошо өзүм каалаган кесипке туш келгенимди, ошону өзүм каалаган кесипте эмгектенгендигимди ар бир күнгө ошо кубануу менен шүгүр айтам да ушуга. Рахмат. Негизи экинчи подкастыбыз деп атпайбызбы? Биринчи подкастта дагы математик эжекеден маек алдык. Ал дагы адашып медицина факультетине тапшырып окуп калганын айтты. Сиз ата энеңиз каалаптыр, бирок өзүңүз мугалим болуптурсуз. Биз башында сиз тааныштырганда айттык, бул креатив таалим билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү. Ушул билим берүү мекемеси жөнүндө айтсаңыз, бул мекемеге канча жыл болду? Мунун түзүлүп калышынын тарыхы кандай? Абдан оор түйшүк. Анан экинчиден, мен дайыма кайсыл жерде барбайын белгилеп келем. Кыргыз тилинде билим берген жеке мектептердин ичинен жалгыз мектеп деп. Азыр эми биринчи серийинки кыргыз класстарды ачып атышат. Борбордо болгондо дагы ушул кыргыз тилинде билим берген жеке мектептин ачылуу тарыхына бир мындай кайрылып кетсеңиз. Бул креатив таалим билим берүү комплекси жөн эле жерден пайда болуп калган жери жок. Сен айткандай буга көп түмөн түйшүк ойлор менен анан башталды. Эң негизги себеби мен өзүм Бишкек шаарындагы 68 гимназияда 30 жыл иштедим. 30 жыл математиканы тереңдетүүчү класска сабак берип иштедим. Ошол учурунда иштеп жүргөн учурда менде айрым учурда ойлор бар болуп калат эле да. Ушул балдарга кошумча бир кружоктор өтүлсө кандай болот? Толук күн мектепте жүрүп окуса кандай болот? Анткени 10:30 сабак бүтүп калат, ата энелердин көбү балдарын алып кетет. Жумуштан калып атышканын көрүп атам. Ыңгайсыздыктар жаралганын көрүп, ошондо толук окуу күнү болсо кандай болот эле? Өзүбүз каалагандай сааттарга кошумча алымчалар киргизсек, эркиндик болсо кандай болот эле? Мугалимдерге бир башкача башкаруу болсо кандай болот эле? Өзүмдүн көз карашымды ошо эс алдырып, ошолорго бир жылуу жумшак мамиле кылып иштетсе болот беле деген ар түрдүү ойлор бар болчу да. Анан ошондой ойлоп жүргөн кездерде жалпы республикалык тестилөөгө даярдоо боюнча курс ачып калдым. Анан ошол курсту иштетип бир 2 жыл 3 жыл иштетип жүрдүк, бир нече мугалим, 4-5 мугалим. Анан ошол учурда андан бетер оюмду даана көрө алдым да. Демек, мынтип ар кайсы курстарды ачып, ар кайсы мектептен келген балдарды топтоп окутуп, жыйынтыгын үсүл кесил көргөндөн көрө бир мектеп ачып, анан ошону толук кандуу окутуп, тарбиялап көрсө кандай болот экен деп. Бирок албетте корктум. Анткени аны уккан көп адамдар ой болбойт, бул каяктагы жомок, андай мектеп ачыш үчүн деген чоң акча керек. Экинчиден, кыргыз мектепке деги эле бала барбайт. Кыргыз мектепке кантип акча төлөсүн деген көп сөздөр айтылды. Бирок менин жан дүйнөмдө мектеп ачылып кетет деген да ишеним болгон жок, ачпайм деген да ишеним болгон жок. Мындай эмнегедир өзүм мектеп ачылат деген ниет кылгам да чындыгында. Анан менин жанымдагы ошол эле салкын, ошол эле сымбат, ошол эле Назира, жанында кесиптештерим команда бар эле да. Анан ошолор менен өзүбүзчө отуруп алып курсту иштетип атып, анан кыялданып коебуз. Биздин өзүбүздүн мектептен анан биз Анталияга барып эс алып, анан Анталияда иштеп жөн эле Анталияны бирибизде эле көрө элекпиз. Бирок өзүбүзчө кыялдана беребиз да, чоң мектепти кыялданабыз. Анан Алла тааланын баягы пенденин сөзү Кудайдын кулагында болот экенге окшойт да. Анан күндөрдүн биринде биз ошо курстан башка да мектеп ачканга аракеттенип көрөлүчү деп эле жөн эле отуруп сүйлөшүп калып, бир мектептин тарыхы башталып калды. Анан ошол эле учурда биздин ошо креативти ачаардын алдында 68ден бүткөн биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн бирөөсү Нургал Асаналиев деген биздин бүтүрүүчүбүз ушул азыркы мен турган имаратты өзүм сурансам ал ошону сунуштады. Менде имарат бар, келип иштетип көрүңүз деп. Анан аңгыча бир Элдияр деген окуучум мебель жасаган цехи бар экен. Ал болсо парталарды ошого жасап келип койду. Алмаз деген окуучум 20 компьютерин алып келип койду. Ошентип эле абдан бай кишидей болуп 5 кабинетти ачып алып, анан ошого ата энелерди чакырып көрдүк. Анан ата энелер дагы карабайсыңбы, эми ошончолук баягы 30 жыл иштегенге менин көп ата энелер таанышым болуп калган экен да. 3дөн 2ден 4дөн балдарын бүтүрүп, ошолор мага ишеним менен эле балдарын алып келди да. Же болбосо 5 эле кабинет, 6 эле мугалим иштеп атабыз. Анан
ошентип биринчи келгенде эле 200дөн ашык бала топтолуп калды, анан ошо менен эле иштеп кетип анан Окуучуларыңыз демек баягы үзүрүн көрөт деген ошол да. Сиз мына окуган ушул жер окуучуларыңыз. ооба ошол мен ушуну белгилегим келет да, мугалим башка кесиптердей болуп үзүрүн дароо бир 2 жылда, 3 жылда, 5 жылда көрбөйт экен. Туура. Мына мен ошо 30 жыл бир мектепте кыймылдабай мугалим деген статус менен эмгектендим эле. Ошо 30 жылда мен 7 муун бүтүрдүм, класс жетекчи болуп. Ошол 7 муунда деле бүткөн балдарынан негизи эсептелип калган эле да. Мен жан дүйнөмдө ойлогом ошо өзүмдүн балдар неберелер деп коем, неберелеримди окутсам деле чакан бир 50-60 100гө чейинки мектеп, баладан турган мектеп болот го деп ойлогом да. Ошо мен ошо мугалимдерге көп азыр айтып келем. Көрдүңөрбү деп, эң биринчи пенде пейилинен табат. Пейилиң жакшы болуп, ошо мамлекеттик мектеппи, менчик мектеппи, кандай жумуш ал пол жууган жумушпу, сабак берген жумушпу, баардык жерде чын пейилиң менен эмгектенишиң керек. Анан экинчи менде да жашоомдо киреди ошо ким көп эмгектенсе бакыт ошол адамга тиет дейт. Мен ошо жан талашып эмгектенип ошо балдарымдын балдары деги эле бир ушу мектепке келген балдар тарбиясы, билими жагынан өксүк болбой, бир комплекстүү, бир ыйманы да толук, билими да толук балдар чыгарсак деп ниет кылдым эле. Ошо бүтүрүүчүлөрүмдүн жемишин 30 жылдан кийин көрө алдым. Сонун эже, албетте бул пейил деген жакшы сөз айтып атасыз да. Демек ошол 5 кабинеттен 200 баладан азыр бир 1000ге жакын бала, 1300 1300 бала, 50-60 адамды бир жумуш менен камсыздап атсаңыз керек. Бир 145 адам. 145 адам. Бул деген чоң жетишкендик. Анан өзүңүздөрдүн имаратыңыздар жок, ижарада турасыздар. Бул деген анча мынча адамдын колунан келбейт. Негизи мен ушул өзгөчөлүгүңүздү көп басым жасап айтам да, мага ушул тараптан да үлгүсүз. Баягы Манаста да айтылат го, кулаалы таптап куш кылдым, курама таптап журт кылдым дейт. Болбосо кашыктап жыйнадым деп айтат. Ушул кашыктап жыйнагандардын эми бир үзүрүн көрүп атасыздар да. Анан болгондо да кыргыз тилинде да. Мен деле жеке мектеп тармагында иштеп аткан үчүн ушул биринчи келгенде кыргыз мектеп, кыргыз класс ачсаң эч кимдин келбей койгондугу, биздин төрөлөр, чиновниктер балдарын баардыгын кыргыз мектеп эмес орус мектепке берип аткандыгы абдан менин зээнимди кейиткен да. Менин балдарым да алгач Бишкек шаарына келгенде сиздин мектепте окуп калышпадыбы? Анан дагы бир өзгөчөлүк сизде ушул жамаат да, жамаат менен иштөө өзгөчөлүгү. Сиз бул мектепте биринчиден башкарууну көрсөттүңүз. Кандай башкарыш керек мектепте? Экинчиден жамаатты тандап алуу, анан ошолор менен иштешүү. Бир ушул багытта да бир өзүңүздүн сырыңыздан бөлүшсөңүз да, бир биздин мектептерде дагы билесиз, директорлордун көбү конкурс менен жаңыланып келатышат. Жаш директорлор көп. Ушул жамаатты тандоодо, жамаатты өнүктүрүүдө кандай бир азыр лайфхак деген сөз мындай мода го. Кандай лайфхактарыңыз бар? Кандай бир сырларыңыз бар? Ушул боюнча Сыр деп айта албайм го. Мен өзүмдүн жан дүйнөмдө жетекчи болууга такыр шыгы жок адамдарга кирем. Мен өмүр бою ошо 30 жыл мугалимдик статуста иштегендиктен ошол кезде мен иштеп жүргөн учурда дагы директорлукка сунуштар түшкөн. Бирок мен алган эмес, даже завучта болгон эмесмин. Мен мугалим эле болгом да. Анан ушу креатив талимди ачканда дагы мен Салкын Асанкуловнан директор кылып коюп, өзүм мугалим болуп алгам. Математика мугалими деп. Анан тагдыр ушундай экен да, кээде каалайсыңбы, каалабайсыңбы, сени тагдыр ар кандай кырдаалга туш кылат экен. Ата-энелер менен болгон байланышта, ар түрдүү бир кырдаалдарда Салкын Асанкуловнан жалгыз болуп калганын байкадым. Анан кандай кылыш керек эми? Мен директор болгум келбейт. Директор болуп иштеп көргөн эмесмин. Анан ошондой маалдарда анан Салкын Асанкуловнаны колдош максатында коем. Мектепти ушунча ачкандайын да анан өзүмдү башкы директор деп туруп анан кызмат ачып аламбы өзүмө? Өзүм ошентип кантип директор болуп калганымды да түшүнбөй калдым. Бирок мен директор деген статуска ылайык мындай өзүмдү сезбей көндүм башынан. Мен азыр деле 22 саат математика сабагын берем. Мен азыр өзүм деле мугалиммин. Мен ошон үчүн күлүп калам да, жанагындай кабинети жок директор. Ошо кабинетиңиз жок жөнүндө да айтсаңыз. Дагы эле жок кабинетим. Менин оюмча директорго атайын зарыл деле эмес болуш керек кабинетчи. Менин математика кабинетим бар, мен ошол жетиштүү. Математика кабинетинде өтөм, ошол жерде сабагымды берем. Анан мугалимдер менен кезиге турган жер болгондо китепканага кирип деле кезип койгом. Мага андай өтө зарыл эмес. Ал жерге антип отуруп иштегенде менде
зарылчылык жок. Иштесем мугалимдердин арасында отуруп алып иштешим керек болот. Анан кадр тандаганда бул оор маселе экен. Өзгөчө кыргыз тилдүү мектептерге мугалимдерди табыш деле чындыгында шаарда өтө оор. Анан эми бул жерден атайын жанагынтип конкурстук деңгээлде башында алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок эле. Просто мен башындагы баягы 68 мектепте иштеген өзүмдүн жанымдагы кесиптештеримен бир 15 киши келбедиби? ооба Ошол команда күчтүү болгондуктан иштеп кетти. Бекер жеринен айтпайт да, жана жалгыз дарак токой болбойт деп. туура. Эгер мен чын эле күчтүү шундук мугалим болуп, шундук жетекчи болгондо деле, эгерде ошо командам жакшы болбосо мынча ийгилик болбой калат эле. Же команда күчтүү болуп, бирок жетекчи жакшы болбой калса, анда да болбой калат эле. Анан бул жерде ошо жетекчиликтин эң негизгиси менин оюмча мугалим болуш керек. Өзү жон териси менен мугалимдикти сезген, мугалимдин эмгегинин оордугун, жеңилдигин, рахатын сезген адам анан директор болуш керек да. Бизде азыр мектепте кандай жаңылык болсо, мисалы үчүн педагогикалык тур дейбизби, сабак түзүлдү дейбизби, кандай жаңы трендти киргизе турган болсок, ошону алгач менин жанымда жүргөн команда, администрация мүчөлөрү өзүбүз өтөбүз. Өзүбүз өтүп, аны коллективге көрсөтүп, анан коллективден анан талап кылабыз. Бул биринчиси. Демек, мектепке жетекчи болгон киши өзү алгач методиканы, предмет окутуунун методикасындагы, башкаруунун методикасындагы толук кандуу билген адам болуп, анан коллективден талап кылганда ошондо эмгеги кичине үзүрлүү болот. Анан экинчиси, менде кичине башкарууда бир башка формат эмне болот? Мисалы үчүн, бир учурда айтайын да, эгерде директор келип, бир мугалимден могуруки биздин мектептин ичиндеги фойени тазалап кой, шыпыр десе, директор айтты деп, мүмкүн мугалим баягы приказ берген үчүн жасашы мүмкүн, бирок жаман көрүп жасайт да. Мен эмнеге мугалим болсом мени шыпыртып атат деп. Бизде бир ушундай кырдаал болуп калат кээ бир учурда. Баягы мугалимдер кирип кеткенде булганып калганда мен өзүм шыпыргыны көтөрүп алып шыпырып коем да, бир күн ошентип лестница тепкичти шыпырып атам. Ангаcha бир мугалим чыгып чочуп кетсе болобу ал жерденчи. Келиңиз дейт, мен айтам, сен сабагыңды өтөбүн, мен азыр сабагым жок дейт. Мен өзүм бошмун. Жок да талашат. Ангаcha тияктан бирөө чыгып алып, андан бетер талашып, анан тамашалап коеюн. Үйдө келип шыпыргы бербейт. Бияка келсем силер бербейсиңер. Мен деле рахат алып шыпыргым келип атат бияка. Анан ойлонуп койдум. Көрдүңбү, эгерде мен шыпыр десем, баары нааразы болмок. Мен бул жерде шыпыр деген жокмун. Өзүм шыпырып атканын көрүп эле өздөрү ээрчип кетти да. Негизи жетекчи ошентип мындай приказ бербестен артыңан ээрчитиш керек. Көрсөтүш керек. Ооба, мен кабинет жөнүндө кайра козгоюн да. Бир сизге алгач келгенде Гүлнара Мелисованын кабинети кайсы десем, кабинет көрсөтүшпөйт да. Класска алып кирип атат да, анан кийин түшүндүм го. Бул кабинети жок директор деп. Мен дайыма мисал келтирем. Кыргызстанда бир эле кабинети жок директор болсо керек, ал Гүлнара Мелисовна деп. Анткени бизде биринчи мектепке директор болсоң, кабинетти карайсың го. Шартың кандай, бир уют түзүп алып өзүңө, анан ошол жерде мугалимдерди кабыл алып, бул өзгөчөлүгүңүз бир дайыма жетекчинин айтып жүрө турган сапаттарынын бири деп эсептейм да. Экинчи нерсе, бул сиздердин мектептеги дагы бир өзгөчөлүк, бул тарбия. Анан ата-эне менен иштөө да. Мына ушул жагын кантип жолго койдуңуздар? Соцсетте абдан активдүүсүздөр. Тынымсыз иш чараларыңыздар мындай өзгөчөлөнүп турат да, өзгөчө болуп турат да. Кантип бул ата-эне менен иштешүүнү, ата-энени кантип мектепке алып келдиңиздер? Анан ушул окуучулардын таалим тарбиясына кандай өзгөчө басым жасайсыздар? Ата-энелерди азыр мектепке тартуу оорураак учур. Биринчиден, ар биринин өзүнүн түйшүгү бар. Анан бирок ошондой болсо дагы ата-эненин жоопкерчилигин ойготуу ошо мектептин миссиясына кирет. Бул мен буга чейинки жана 7 муун бүтүрдүм деп атпайм. Ошондо деле мени көрүп жаткан же көрүп калган бүтүрүүчүлөрүмбү, ата-энелер ба айтат болуш керек, менде 100%ке жакын ата-эне келчи ошол кезде эле. Анткени мен ошол кезде дагы ошо ата-энелер чогулушун жөн гана ата-энелерди чогулушка чакырып бир маалыматтарды бербестен, мен атайын бир бала тарбиялоонун сырлары боюнча ой бөлүшчүмүн. Анан азыр деле креатив таалим билим берүү комплексинде мына 8-жыл болуп атат быйыл. Ушул 8 жылда тең бизде ата-энелер чогулушу ошо жылда 4 форматта өтүлөт. Биринчи жолку чогулушта ошо биздики топ менен кылып киргизебиз. Мен ушу 10 күн катары менен чогулуш өттүм. Өзүм ар бир топко өзүм ата-энелерге балдарынын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык тема тандап алып, 35 мүнөттүк атайын билдирүү маалымат берем. Мен миссияма кирет, педагог, психолог катары кирет,
психологияны, андрогогиканы, педагогиканы окуганбыз. Ошондуктан мен ошону ата энелерге айтам. Аны мен ата энелерге айтып атканда дагы эскертем. Мен силерден акылдуу болгонуман же баланы ушундук тарбияладым деп айтып аткандан эмес. Бул менин миссияма кире тургандыктан мен силерге бала тарбиялоонун сырлары менен бөлүшөйүн деп анан ошол чогулушта айтылат. Биринчи формат ушундай кетет. Анан андайын экинчи форматы ар бир мугалим предметтик менен экинчи чогулушта ата энелер өздөрү жолугат. Анан үчүнчү чогулуш болот. Ал жерде тренинг формасында болот. Ага каалоочу ата энелер келет. Анан төртүнчү форматы билим фестивали деп жыйынтыктоочуну ошо балдардын өздөрүнүн билимдерин демонстрациялап ата энелерге майрам катарында беребиз да. Анан ушул жерде ата энелерге жанагы чогулуш өтүп атканда бул мындай оңой олтоң иш эмес. Ал жерде түрдүү деңгээлдеги билим даражасы бар ата энелер отурат, түрдүү мүнөздөгү ата энелер отурат, түрдүү статуска, социалдык абалдагы ата энелер бар. Анан бирөө сени жактырбай отурушу мүмкүн, бирөө жактырып отурушу мүмкүн, бирөө сүйүнүп ушу маалыматка суусап отурушу мүмкүн. Бирок ошондой болгонуна карабай, ушул ата энелерге белгилүү бир темаларды алып, ага бир жума мурун кадимки тойго чакыргандай чакыруу жиберип, анан ата энелер келет. Бизде Кудайга шүгүр, мынакей жаңы эле бүттү. Ушу өткөн жумада 10 күн катары менен өттүк. 100% дебейм, бирок 98-99% келди. 2ден 1ден эле ата эне келбей калат. Ошолорго мисалы үчүн биринчи класстагы балага адаптациялык мезгил кандай өтүп жатат? Ошол тууралуу сүйлөшүлдү. Кийинкисине балаңыздын мүнөзү жана темпераментин билесизби деген суроо. Кийинкиси кесип тандоо келечектин өзөгү деген тема. Андан ортодогу 8-9 класста келгиле балдарыбыз менен баарлашалы. Демек ушул сыяктуу темалар өтүлөт. Анан ошол темаларга ата энелер келет. Канчалык деңгээлде буларга пайдалуу болуп атат билбеймин, бирок биз өзүбүздүн аракетибизди жасап ата энелерге баланы тарбиялоо боюнча маалымат бөлүшүп атабыз. Бирок ошол эле учурда балдарга өзүнчө кайра ушул сыяктуу темалар өтүлөт. Бул жерде креатив талим билим берүү комплексине эң негизги өзгөчөлүк, мисалы үчүн өзүң деле билесиң, мектептерде класс жетекчи деген бар. Класс жетекчи тарбиялык саат өтөт. Бирок тарбиялык саат өтүп аткан класс жетекчинин деңгээли канчалык деңгээлде? Экинчиден анын жаш өзгөчөлүгү канчалык? Мисалы үчүн окууну жаңы бүтүп келген адис болушу мүмкүн, же болбосо 60-70ке чыккан адис болушу мүмкүн, же 40-50дөгү адис болушу мүмкүн. Жаш өзгөчөлүктөрү дагы, мугалимдердин тажрыйбасы дагы ошол теманы ачып берүүдө түрдүү дараметти көрсөтөт да. Ошондуктан мен ушул көйгөйдү өзүм көрүп жүрдүм да. Кээ бир теманы өзүм айта албайм, кээ бирөөнү жакшы түшүндүрө албайм, тилим жетпейт, кээ бирөө жөнүндө маалыматым жок болчу. Анан ошондуктан бул креативке келгенде мындай кылып койдук да, баарлашуу сааттары деп койдук. Мисалы үчүн темалар бекитилет жылдын башында. Ошого тилчилерден, географтан, математик, башалгычкасы аралашып топ болуп алганбыз. Ошол топтогулар ошол темалар боюнча абдан терең изилдеп даярданышат. Анан ошолор ошол теманы класстарга берип топ менен беришет. Ошондо сапаттуу, максаттуу, анан мазмуну терең баарлашуу сабактар болот да. Ушул да тарбияга өтө жакшы таасир берип атат. Жакшы сон. Ошон үчүн дагы сиздердин мектепке суроо талап абдан күч болсо керек. Анан мен билгенден белгилүүлөрдүн балдары көп силерде окуйт. Маданият кызматкерлеринин, ырчылардын, акындардын дегендей, чиновниктердин. Жакшы. Бул сиздердин мектеп жөнүндө эми ар бир өзгөчөлүгү жөнүндө сөз кылса арзый берет да. Анан дагы бир нерсе бар да сиздерде. Бизде педагогикада жогорку окуу жайда окуганда Бекенбай Апышев деген агай окуткан ошол эми болочоктогу мугалимдербиз да. Айрыкча кыздардын ар биринин кийингенине чейин мындай киришчү да. Кыз бала эртең мугалим болуп барганда чачыңды тыкан тарап бууп, боюң кичинерээк болсо бийигирээк така кийип, дайыма узунураак тизеден ылдый юбка кийип деп мындай мугалимдик бир эмени сактап жүргүлө дейт эле да. Мындай форманы сактап жүргүлө дейт эле. Ошол сыяктуу эле сиздин мектепке келгенде барып калабыз. Соцсеттерден иш чараларыңыздарда көрүп калабыз. Мугалимдериңердин бирдей формалары. Бир күн көк, бир күн кызыл, бир күн бордовый дегендей. Ушуну дагы мен көп өзүм баягы мугалимдерге семинар берип калганда көп айтам. Бул тартип же бул бирдиктүү форма кандай кирди? Буга да каражат керек го. Бир мамлекеттик мектепте бирдей форма кийели десең чалкасынан кетет. Бирдей форма алабыз. Ошону да караан кийебиз да. Муну мугалимдериңиз өзү колдоп кеттиби? Эмне үчүн форма кийесиздер? Мен дагы жеке мектепте бир мугалим болуп, директор болуп иштеп калгам да. Анан
мугалимдерим ар түрдүү кийинет. Айла кеткенде халат кийгиздим да. Анткени бирдей форма кийгизе албайм. Жок дегенде үстүңөрдөгү кызыл тазыл башкача көйнөгүңөрдү жаап турсун, ак халат кийгилечи деп халат кийгизсем бирөө келет, больницага окшоп калыптыр дейт. Ушунун да бир мааниси болсо керек дейм да. Бул сиз ушул жөнүндө айтсаңыз. Бул форма биздин мектеп 8 жыл мурун ачылды да, ошол кезде билим берүү министрлиги тарабынан Кыргызстандын мугалимдерине форма жалпы бирдиктүү форма кирген. Мен анда мамлекеттик мектепте иштечимин. Ошолорго каршы чыккан мен биринчи болгом. Уят эмеспи, эми эшикке чыксак мугалим баары окшош болуп калса. Кара көк форма беле? Бул эмне деген шундук, мен кантип кийебиз деп. Инкубатор. Ошентип чыккам өзүм деле. Анан тагдыр экен да, карабайсыңбы, өзүм ошентип кийип каларымды билбепмин да ошол кезде. Анан андайын креатив талимди ачып калганда, бизде азыр команда мындай. Эркек адамдар, агайлардын саны көп бизде. Анан улуу муундагылар көп, анан жаштар көп. Биздики баланс жакшы сакталган да. Анан биринчи киргенде эле баягы улуу муундар эми сыртынан кичине мугалим көрүнсө керек, анан жаштарыбыз көбүрөөк да. Анан баягы ата энелер келгенде алардын мугалим экендигин сезбей башташты да. Аларды практикант катары көрдүбү, мүмкүн ассистент деп көрүштүбү, анан эмне кылыш керек деп ойлонуп, анан сен айткандай бирөө кызыл көйнөк кийип жүрөт, бирөө чаар кийип жүрөт. Анан ойлонуп, анан бир күнү эшиктин алдына бир маршруттук машинаны коюп, анан эжейлерди чакырып, анан эжейлер бүгүн бир жака барып келбейлиби десем, каяка дейт, дүкөнгө десең сүйүнүп кетти. Бар эмне болгон жакшы көрөт да аялдар дүкөндү. Анан Бишкекте Александра деген магазин бар экен, дүкөн бар экен. Анан унчукпай салып бардым ал жерге. Салып барып, анан өзүм бир кызылыраак форма бар экен, анан ошону кийдим. Анан кандай экен десем, сонун экен дейт. Анан силер да кийип көрсөңөр десем, баягы кетти. Баягы тыпырап 20 киши кийип баары жакты форманан. Ушундай кийим кийсек болобу десек, анын астына эле бирөө, жок, мен мындай кызыл кийим мага жарашпайт, мен күрөң кийчимин деди да. Анан унчуккан жокмун, жок кий деген жокмун, баары кийип анан сен да кийсең анан баа кийсе баага жарашып калды күрөң эме кызылы. Анан ошо менен эле баягы 20 эжей кийип көрдүк. Ошо боюнча анан биринчи жолку акчасын ошо тигилер магазиндегилер менен дүкөндөлөргө сүйлөштүк биз, бөлүп төлөп берели деп. Анан баягы 20 кийимди көтөрүп келдик. Анан 20 кийдик, баарына жагып калды. Анан ошентип эле анан уланып кетти. Анан өздөрү сезди. Мисалы үчүн мен деле мамлекеттик мектепте 30 жыл иштедим. 1-сентябрга бир көйнөк аласың, 8 мартка бирди аласың, 25 майга дагы аласың, мугалимдер күнүнө дагы аласың. Ой, бир жылда 7 000-8 000 сомдук көйнөктөрдөн алып кийчүбүз да. Түрктүкү экен, анан мунуку экен деп. Биз азыр эчтеке жок. Биз бир атайын швейный цех менен сүйлөшүп коебуз. 2,5 миң сомго тигип берет. 2,5 миң сомдукту 7 000ден да жакшынакай кылып эле. Бизде бир да форма башка кылбайбыз. Бизде бир адам бар, атайын шайланган, айтат, эмки жумада кызыл кофта менен кара дейт, ошону кийебиз. Жашыл менен ак дейт, аны кийебиз. Бирок биз башка кийим издеп зарыл эмес. Бул коноктор келет экен, көктү кийели, кийебиз. Баарыбызга мектепте илинип турат. Шак алмаштырып эле кийип ала калабыз. Сонун жарашат. Бул форманын тарыхы Александра деген дүкөндөн башталган экен да. Дүкөндүн да соодасы жүргөн экен. Бирок абдан жакшы да. Мындай мага жагат. Мугалимдин күрмөсү деп бекер айтпайт да. Мугалимдин күрмөсү, мугалимдин формасы. Жок дегенде окуучудан айырмаланып, мугалим өзүнүн тыкан карап, кийимин карап, жасанып, түзөнүп, окуучунун алдына кирсе канча окуучу мындай ошодон үлгү алат да. Өрнөк алат. Анан дагы азыр бир сөзүңүздү айттыңыз, агайлар көп деп. Азыр агайларды мектепке алып келүү проблема. Агайлар аз. Агайлар мектеп агайларга муктаж деп бир өнөктүктө баштап жүрдү го кайсы министрдин мезгилинде экен. Эми бизде тез министрлер алмашып турат го. Ошондо да аябай агайларды ар бир мектепте иштеген мындай даңазалап жатышты да. Анан жаш агайлар көп деп атасыз. Буларды кантип кармап атасыз? Анткени борбор деген борбор. Көбү батирде турат болуш керек. Баягы күнү бир түрктү алып келдим го сиздин мектепке. Атайын бир иш сапар менен жүргөн бизнесмен түрктү алып келдим. Баарлаштыңыздар. Ошондо айтты го, сиздердин алган келишимдик жана акы деле окуучунун абдан аз экен. Муну менен кантип жан багып атасыңар? Муну менен кантип мугалимдерди багып атасыңар дегенде да. Ошол жаш агайларды кантип кармап атасыз? Ушул сырыңызды айта аласызбы? Биринчиден айта алам. Биринчиден эң биринчи жаш агайлар деген бизге бир 35-40ка жакын агайлар эмгектенет. Жаштарына нагыл өзүмдүн балдарымдай мээрим төгөм. Биринчи. Кадимки өзүмдүн балдарымдай жан дүйнө менен жакшы көрөм. Ошолор
бир сүйүлсө экен, ушулар бир ийгиликке жетсе экен, менден кийин менин убактым келгенде ушу менин ордумду басып ушулар келечекте өздөрүнүн ордун таап иштеп жетекчи болсо экен деген ой менен бизде 22 кишиден турган администрациянын командасы бар. Ошонун ичинде ошо бир 15 агайлар. Андан башка дагы сабак берген, дене тарбиядан берген агайлар баардыгы бир ошо 40ка жакын агайлар. Чынын айтканда эми муну айтчу эмесмин, эми айтышка туура келет азыр. Эми эжейлер эми эртең мага таарынат. Агайларга кичине жогорулатылган маяна коюлат. Жакшы, сом Анткени алар Үйдүн үйдүн ээси камкору, багыш керек. үйдүн бага турган адамдар. Ошондуктан мен аларга чынын айтканда жогору айлык төлөйм. бул абдан сом. Анткени көбүнчө үйдүн түйшүгү үйдөгү Мен кожоюндун колунда да. эжейлердики эми алардын кожоюндары бар деп ойлойм. Менин балдарым бир үйдүн башчысы, ушул мектепке келип үйлөнгөндөр көпчүлүгү ошондо үйлөндү, 2ден балалуу болуп калышты. 3төн неберелеримди жетелеп келишет, керемет нерсе. Анан ошолорду көргөндө балдарын бала бакчага алып келип атышат, мектепке алып келип атат, аякта жеңилдиктер бар. Андан башка айлыктарын да жакшы, кошумчаларым бар. Ошондо Демек өзүңүздүн балдарыңыздай эле болуп калганда, бир үй Сол. бүлөсүздөр, креатив талим деген үй бүлө. Анан дагы бир ушул мектептин ийгиликтери катары мына акыркы 2-3 жылдан бери эл аралык деңгээлдеги олимпиадаларга, конкурстарга катышып атасыздар. Ушул ийгиликтер жөнүндө. Буга ушул мектептин салымы да албетте. Ооба. Ата-энелер кандай кол кабыш кылышты? Ооба, буга негизи 7 жыл даярдандык. Мен дароо эле бул олимпиаданы билип жүргөнмүн, эл аралык деңгээлде бар экенин, бирок ага жибериш үчүн алгач өзүбүз даярданышыбыз керек эле. 7 жыл даярдандык. Анткени олимпиада орус анан англис тилдеринде болот экен. Биздин мектеп кыргыз тилдүү мектеп. Анан ошондуктан бизде сабак берип аткан учурда негизи бизде дагы бир приоритет сөздүк түзгөнгө берилет. Башкача айтканда, кыргыз тилинде сабак берип атсак деле терминдерди орус тилинде айтканга, англис тилинде билгендери бар болсо, англис тилин билбесе, кыргыз орус тилдеринде бергенге аракет кылышат да. Анан өзүбүз билимди кыргыз тилинде беребиз, тарбияны кыргыз тилинде беребиз, бирок терминдерди орус англис тилинде берип коюу менен биз башка тилдердеги маалыматты алганга кичине ыңгайлуураак болсо деп жүргөнбүз. Анан ошо былтыркы жылы биринчи жолу катыштык. Эл аралык олимпиада Анталияда өттү. Мультипредметтик деп бир нече предметтерден өтүлдү. Ошого жиберген балдарыбыз ошо предметтер боюнча катышты. Андан башка ал олимпиаданын өзгөчөлүгү мындай экен: биринчиден предметтер боюнча олимпиада болот экен, экинчиден ошолордун чыгармачылыгын көрсөткөн атайын конкурстар болот экен. Анан спорттук мелдештер 3 багытта болот экен. Анан биздин балдар ошо 3 багыттан тең өздөрүн жакшы көрсөткөндүктөн аяка 16 өлкөдөн 59 мектептен 1000ге жакын бала барган. Ошонун ичинде ошо 59 мектептин ичинен эң көп медалдарды алган жана жанагы конкурстардан дипломдорду алган үчүн гран-прини жеңип алышты. Бул шундуктудай биз үчүн кубаныч болду. Мен чынын айтканда ошо эң биринчи сүйүнгөнүм кыргыз тилдүү мектеп болуп туруп, анан ушу орус анан англис тилиндеги болуп аткан олимпиадада өзүбүздү көрсөткөнүбүз абдан кубаныч тартуулады. Өлкө үчүн сыймыктандым. Ушу Кыргызстандагы кыргыз тилдүү мектептер дагы ушинтип чыкса, демек өлкөнүн ичиндеги башка улуттарбы же орус тилинде окуп аткан балдар дагы, кыргыз тилиндеги билим алган балдар дагы мондай ийгиликтерге жетсе болот экен деген бир аларга кубануу болсо деп ойлогом да. Анан быйылкы жылы дагы ошол эле кайра былтыркыга караганда көбүрөөк бала барды, 36 бала барышты. Быйыл дагы ошондой эле жыйынтык менен ошол эле физикадан, химиядан, биология, география, дүйнөлүк тарыхтан барышты. Математикадан, орус тилден алып атышат. Шахматтан биринчиликти алып атабыз, менталдык арифметикадан алып атат. Ошентип быйылкы дагы жалпы эсеп боюнча дагы гран-прини жеңип келишти. Бул албетте өтө чоң сыймык, анан бирок жоопкерчилик дагы. Анан мугалимдердин өзүнө болгон мотивациясын, окуучулардын өздөрүнө болгон мотивациясын жогорулата турган жакшы фактор болду. Анан дагы бир өзгөчөлүгүңүздөр бар да, мугалимдерге болгон шык берүү, анан стимул. Ошол жылдын кайсы ар мезгилинде эле го дейм. Бир карасаң Турцияда 5 мугалимиңер жүрөт, бир карасаң Дубайда 4 мугалим жүрөт, бир Египетте жүрөт. Бир конкурстун жыйынтыгы менен келдик дешеби, кантип жөнөтүп калдыңыздар? Бул кайсы багытыңыздар сиздин мугалимдерди саякатка жөнөтүү? Мен билем, эми азыр Бишкек шаарында абдан көп жеке менчик мектептер бар, бирок бир да жеке менчик мектептин мугалимдери чет өлкөгө мектеп тарабынан атайын жолдомо берип барганды мен уга элекмин, көрө элекмин да. Бул мектеп ачылгандагы менин кыялдарымдын бири ушул болчу. Анталияга барсак деген. Анталия жок. Анан экинчиси ошо мугалимдер мектептеги жумушунун жыйынтыгы менен бир
бекер эс алууга барып келсе кандай болот экен деген. Анткени могу мектеп ачылаардан алдындагы жылда менин өзүмдүн мурдакы 10 жылдык бүтүрүүчүлөрүм мага жолдошум экөөбүзгө Дубайга путевка белек кылышты. Ушул мага да чоң мотивация болгон. Анан ошондо кыялдангам, ушу баягы үй бүлө менен барып эс алып жүргөм дагы чейин ал анча мотивация болгон эмес. Ишиңдин жыйынтыгы менен окуучуларыңдын берген путевкасы бир башкача сыймыктуу болгон да. Анан ошондо кыялдангам да ушу мектеп ачылып калса мен мугалимдеримди колуман келишинче ушуларды чет өлкөгө чыгарып, көрө электеринин көбү бар экенин билет эледим да. Мугалимдердин көбү чет өлкөгө чыкканга убактылары да жетпейт, шарты да болбой калышы мүмкүн. Ошолорго кыялданчу элем. Анан ошондуктан ушу мектеп ачылгандан бери ошо негизги приоритеттердин бири мугалимдерге мотивацияны ушу чет өлкөгө чыгарууну койгон болчубуз. Анан бизде бир жылдын ичинде бир нече форматта конкурстар бөлүп турат. Мисалы үчүн бирөө жана баарлашуу сааттарынын сапаттуу өтүлгөндүгүнүн жыйынтыгы боюнча чыгышы мүмкүн, бирөө педагогикалык тур боюнча чыгышы мүмкүн, бирөө сабакты изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча чыгышы мүмкүн, бирөө кабинеттердин кароосу боюнча чыгышы мүмкүн. Жылдын ичинде бир нече конкурстарыбыз бар. Ошонун жыйынтыгы боюнча анан командалар тандалып алынып, анан 2ден 3төн 4төн жиберебиз. Кээ бир учурда тандоого коебуз. Турцияга баргың келсе Турция, Дубайга баргың келсе Дубай деп. Кээ бир учурда өзүбүзгө ыңгай болуп калса, ошо бир жака тегип бет болсо жиберип коебуз. Ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы менен только ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы. Анан 3 жылдан кем эмес иштегенден кийин анан башталат да. кабинет жасалгасы Бар, дагы бир ушул да конкурс барбы? Ушул кабинет жасалгасы боюнча оюңузду айта аласызбы? Азыр муну биз иштеген мектептер болбосо жаңы ачылган мектептерде эмнегедир мурункудай биз эми Союз мезгилинин аяктарына туура келип калдык. Айылда окуган мектептерибизди элестетебиз. Баягы планшеттер илинип тура берет эле го, ошолор. Анан ушул кабинет жасалгасы боюнча оюңуз кандай? Ушул кабинети жасалгалаш керекпи? Силерде буга мамиле кандай? Кээде айтышат да, баягы психологдор дагы акыркы мезгилде көп ушул мектеп кабинет жасалгасы боюнча сураганда баланын көңүлүн бура бере турган көп нерселер болбош керек. Анан пайдасыз эле илинип турган нерселер чаң басып эмне кереги бар дегендей. Туура. Мунун канчалык мааниси бар да? Мен жакында эле ошо жанагы биз балдарыбыз Анталиядан жеңип келгенден Ташкентке иш сапары менен барып келдик. Ошо бир атайын мектеп көрүп келбедик. Ошолордун кабинетин жасалгасын көрүп келдим да. Аякта бир гана стена жасалат экен, бир гана стенада бир аз гана ошо цветной принтер менен эле тартылат экен. Эчтеке чапталбайт экен. Ал дагы туура бир жагынан. Мен ага деле макулмун. Бирок экинчи жагынан менин оюмча ооба ашыкча болбош керек. Бирок алмашылып тура турган маалыматтар менен толукталыш керек. Анткени балага ар бир кооздук, ар бир жаңы нерсе, ошого пайдап келе тургандай жөн эле бир нерсени илип койбойбуз да. Ал жерге мисалы үчүн бизде мугалимдер шыптан ылдый көздөй түшүрүп бир 5-6 макалды илип коюшат. Ал 5 макалды ушул жума жаттап чыгат. Кийинкисинде аны дагы бир башка 5 макал менен алмаштырып коет. Тиги жерге бир мисалы үчүн бир планета жөнүндө маалымат жазып коет. Анын орусча, кыргызча, англисчесин жазып коет. Маалымат биздики эң эле арзан, жана күнүмдүк эле А4ге чыгарып туруп эле, бирок Өздөрү ошону жасайт. өздөрү кол менен эле жасап коюшат. Кабинеттердин конкурсунда ал жасалгасы эле эмес. Анын ичиндеги дидактикалык материалдын байлыгы, жашылдануусу, аны канчалык деңгээлде колдонуу эффективдүү болгондугун жыйынтыктары менен салыштырып, анан Дубайга жиберебиз да. Жөндөн жөн эле Артында көп бере түйшүк бар. бербейбиз. Көп түйшүк бар. Көп түйшүк бар. Байкайм, ал Көп көп түйшүк түйшүк бар. бар экенин. Анан эң негизгиси мугалимдер да, мугалимдерге басым жасап атабыз. Сиз да мугалимдер жөнүндө көп сүйлөп атасыз. Анткени баягы билим берүүнүн сапаты бул мугалимдин сапатынан ашып түшпөйт деген бир пикир бар го. Мугалим канчалык деңгээлде болсо, окуучу деле ошончолук деңгээлде болот. Анткени мугалимге көп басым жасаш керек да. Дагы бир багытыңыздар бар. Бул өзүңүздөрдүн эле мектепте эмес, Кыргызстандагы башка мугалимдердин дагы билиминин өркүндөтүүсүнө салым кошуу. Ушул багытыңыздар дагы өзгөчө да. Мисалы ар бир мектеп баягы өз көмөчүнө гүл тартуу эле деп коет го. Өз көмөчүнө гүл тартып, өзүн өнүктүрүп эле баягы өздөрү менен өздөрү болуп бир казандын ичинде кайнай берет. Сиздер эмнеге антпейсиздер? Сиздер жалпы башкалардын да түйшүгүн өзүңүздөргө кошуп аласыздар да. Мунун артыкчылыгы эмнеде? Бул сиздерге кандай пайда берет? Болбосо буга чейин канча мугалимдердин бир билим алуусуна шарт түзө алдыңыздар? Бул идея кайдан келди эле дегендей да.
бул идеянын башчысы эле баягы жөн жүрбөй өзүң айткандай иштеп атат да. Жумушту үйүп ала беребиз Улам дегенде. мугалимдерден бирөө келип, эртең тарбияга саат өткөн аттым эле, ошону жасап бериңизчи, ачык сабак өтөт элем, кантип өтөт элем деп улам бирөө келе берет, бирөө бир тортун көтөрүп келет, бирөө бир чайын көтөрүп келет, анан же албай кое албайсың, же ала албайсың, анан аягында айтып атпайбы, баягы ушинтип эле күндө бирдеме көтөрүп келгенден көрө жөн эле акча коюп койгула, 150 сом саатына деп эле. Деп башын ошентип баштагам, эң башын. Анан ошо менен мугалимдер келет, алардан 5-10 мугалим чогулат, ошолорго математиканын окуттун методикасын үйрөтөм, могу теманы минтип өтөсүң, буга мындай эсеп берсең жакшы, могул эсепти мындай жол менен чыгарсаң өтө ыңгайлуу экен, ушинтип үйрөтүп коюш керек балдарга. Же болбосо класстык саатты минтип өтүшүң керек, ата энелер ушинтип баштап жүрүп эле анан аягында бул креатив талимге келгенде анан курс кылып, атайын лицензия алып, сертификат бере тургандай курс кылып ачтык да. Анан мунун бир себеби ошо мугалимдердин өзүнүн суроо талабынан пайда болду. Анан экинчиси, биздин мектепте жанагы башка мектептердегидей милдеттүү түрдө ачык сабак деген жок. Мен ошо ачык сабакты көп жакшы көрбөйм. Ал мага мындай формалдуудай эле сезиле берет да. Ошо ачык сабак күнү жана тойго жасанып барган адамдардай болуп эле ошол күнү жасанып алып, сабак өтүп, көрсөтмө куралдарын баарын Атайын илип өтүп, даярданып, бир да бала такалбай жооп берип, анан эртеси күнү эле кайра кадимки сабак болуп калат да. Мен ошондо мага жакпайт ошо ачык сабак. Анан биздин мектепте ачык сабакты такыр эле токтотуп коюп, анан анын ордуна жанагы сабакты изилдөө менен педагогикалык тур дегенди киргизген. Мунун такыр өзгөчөлүктөрү бар, эми ага убакытты көп кетиргим келген жок. Ошо ошол мугалимдерге ачык сабак өтүлбөй калды. Адамдарда ой болот да, эмне кылып текшеришет мугалимдерин? Кантип алардын билим сапатын берип атканын тиги чейректин жыйынтыгы менен көрөсүң, методикалык өсүшүн кантип көрөсүң деген бар да. Анан ошондуктан курсту уюштуруп аткан учурда 2 күнүн мен сүйлөйм, өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшөм. Бир күнү толугу менен мастер класс коюп койгом. Ошол күнү мугалимдер ачык сабак өтпөгөнү менен ошо республиканын булуң бурчунан келген мугалимдерге өздөрүнүн мастер классын көрсөтөм деп атып, ушунчалык изденет. Ушунчалык көп маалыматтарды табышат, ушунчалык бир сонун идеяларды алып чыгышат. Ошо менен анан мен тескерисинче курс өткөн сайын булар өнүп өсүп турат экен да. мугалимдериңиз. Сиздин мугалимдериңиз. Мен аларды сен ачык сабак өт, сен кыйналасың деп айтсам, психологиялык жактан ал сарсанаа болмок. Мен болсо аларды силер мастер класс көрсөтөсүңөр, силер элдерге өзүңөрдүн чыгармачылыгыңарды, билим деңгээлиңерди, тажрыйбаңарды бөлүшөсүңөр десең, бул такыр башка формат. Бул сиздердеги артыкчылык да. Анткени азыр курс өткөн көп да. Байкап атпайсызбы? Мен кечеги подкастта да айттык да, тренер эле көп, семинар бергич эле көбөйдү деп. Бирок сиздер практикалык да сабак көрсөтүп атасыздар. Практика алып кетип атат. Бул демек абдан бир чоң өзгөчөлүк деп айтсак болот да. Демек мунун дагы өзүнчө бир мындай артыкчылыгы бар экен да. Анан азыр айтып атпайсыз сабакты изилдөө деп. Бул каяктан пайда болду? Бул өзүңүздөрдүн эле идеябы? Бизде деле педагогикада сабакты изилдөө деген бар эле да, же сиздер дагы азыр lesson study деген мода болуп атпайбы? Деги Назарбаев мектептеринен Казакстандан үйрөнүп келип, дагы башка кылып, бул бирок Япониянын методикасы, Японияда башталган, бул мамлекеттик мектептерде мамлекет тарабынан көзөмөлдөнгөн эле бир процесс да. Сиздер дагы ушу эл аралык тажрыйбаны канчалык деңгээлде өзүңүздөргө сиңирип атасыздар? Кайсы өлкөлөргө барып тажрыйба алмашып, анан ошону сиңирдиңиздер же пайдаланып атасыздар? Азыр мен байкаганымдай сабакты изилдөө дагы бир ошонун таасириби, же сиздердин өзүңүздөрдө буга чейин бар беле? Кыргыз педагогикасында дагы изилдөө деген барбы негизи? Сабакты изилдөө. Мен чынын айтканда кыргыз педагогикасынан же методикасынан пайдаланып жүргөндөрдү байкаган жокмун. Чынын айтканда бул мындай болуп калды. Мен бул жерде эми жанагы креатив талим ачылгандан кийин ар тараптуу иштер жүрүп атат да, ошо мугалимдердин методикалык чеберчилигин арттырыш үчүн мен тынымсыз изденем. Анан интернеттен карап отуруп эле ошо педагогикалык тур менен сабакты изилдөө деген маалыматты таап алдым бир жерден. Мындан 5 жыл мурун. Анан ошону таап алып сабакты изилдөөнү аябай өзүм көпкө чейин бир 2 ай кыйналып ошонун ар бирин чайнап жутканга аракет кылдым. Башында көпкө түшүнбөй жүрдүм. Бул абдан сонун экендигин аягында түшүндүм. Бул жерде жанагы ачык сабакка, мисалы үчүн математикадан сабак өтсө, ага географ кирет, тарыхчы кирет, химик кирет, анан сын пикир айтат, анан жакшы сөз айтат. Алар математиканын берилиш методикасын түшүнбөй туруп эле сыртынан томбучуп айтып атат жалпы методика боюнча. Сабакты изилдөөнүн эң негизги сонун артыкчылыгы кайсы предмет болсо ошол предметчилердин айланасында гана болот. Алар даана түшүнөт, анан бир теманы алып алып, ошол теманы кантип окутуш керек балага дегенди изилдеп атышпайбы. Анан муну мен ошо интернет булагынан алып эле үйрөнгөм. Lesson study'ге чейин эле. Чейин эле. Аны үйрөнүп, бир 3 жыл апробациядан өтүп,
бүткөндөн кийин биз анан Нурсултан Назарбаев атындагы мектепке барып калдык. Ошол жактагы Астанада бир форумга чакырылганбыз. Форумга барганда анан ошол жерден тааныштык. Ал жердеги ошо Назарбаев университетиндеги Дүйшөн Шаматов агай аркылуу таанышып калып, агай тааныштырып, анан алар ошо атайын чоң институт изилдейт экен. Ал сабак изилдөө боюнча чоң команда иштейт экен. Алар бирок менин көрүшүмчө алар теориясын берип атышат. А биз аны практикада ар бир сабакта колдонуп, изилдеп, анын жыйынтыгын чыгарып атканбыз. Анан бирок мен ал жерден эми мактанып айта алган жокмун, антип биз иштеп атабыз деп. Анткени мен ошону жаман көрөм. Сен үйрөнгөнү келдиңби? Үйрөнүп отур да. Анан үйрөнгөнү бар алып кайра мен ага мен деле билем деп, билем деген мага жакпайт болчу да. Анан унчукпай келдик бияктан. Анан бирок бияка келгенден кийин мугалимдерге айтып абдан сүйүндүм. Биз көрсө туп-туура эле баратырбыз, сонун эле иштеп атырбыз. Бирок дагы билбей калган жерлерибиз болуп калбасын деп, анан алар бияка курс өтөбүз дегенде 75 000 сом төлөп, мен 3 мугалимди атайын ошол курска жибердим. Алар андан бетер сонун экендигин көрүп, анан ал жерден да талашып, биз билчүбүз десе, биздин Кыргызстандык эле бирөөлөр бизде бул жаңы келип атса, силер кайдан билет элеңер креатив деп аябай ыза болуп келди. Мен айтып атам, биз алар менен талашып зарылчылыгы канча силерге? Үйрөнүп коюп келе бергиле деп. Анан ошо менен мындан 3 жыл мурун биз 5 жыл мурун баштасак, азыр уже акыркы 2 жыл ошо Казакстандан окуп келген мугалимдерибиз да тренер болуп, өздөрү да иштеп атышат. Туура эле айтканыңыз. Эми биз көбүн баягы жаңы уксак эле бир аз аттарын башка кылып алып келсек, бир термин менен алып келсек, жаңылык катары санай беребиз да. Бирок эми бизде деле педагог катары мен деле окуп, адабияттарды көп окуган үчүн айта алам да, бизде деле сабакты изилдөө, сабакты анализдөө, сабакка байкоо жүргүзүү деген бар да. Бирок ошону ким канчалык деңгээлде кабыл алып, канчалык деңгээлде ишке ашырып пайдаланып атат, кеп ошондо. Айрым мектептерде бул такыр жок. Сиз айткандай ачык сабак өтүшөт, топтолуп бир жакшынакай көйнөгүн кийип келип, бир жакшы бир методдордун жыйындысы кылып сабагын өтүп берип, анан сабактан кийин чай берип, анан ушуну менен ачык сабак деген бир термин мектептерде мода. Бирок ушудан качышыбыз керек. Чындыгында биз чыныгы процесске киришибиз керек. Бул ушул сабакты изилдөө деген бул жакшы. Албетте, мисалы кээде баягы сынчыл ойлоомдун деле айрым ыкмалары деп айталы, бир методдорду деле жаңы технология, жаңы методика дейбиз го. Бирок биз пайдаланып жүргөн эле методдор болуп калат. Аттар өзгөрүп, бир долбоорлор аркылуу башкача болуп кирип калат да. Демек бул ошол мугалимдин өзүнүн дареметине жараша деп айтсак болот. Демек бул дагы сиздердеги чоң артыкчылык экен. Анан экинчиден дагы бир ушул сизге мындай суроо да. Жаш мугалимдер, учурдагы келип жаткан жаш мугалимдердин даярдыгы кандай? Сизге келген жаш мугалимдерден эми жылда мугалимдер жаңыланып турат да, баары бизден кетет, турмуш шартына байланыштуу келет. Бир мындай купулуңузга толгон адистер келип атабы? Жогорку окуу жайдан бүтүп дейли, болбосо бир башка мектепте иштеп келди, 3 жыл башка жакта иштеп келди да. Же сиз аларды даярдоого кайрадан жан үрөп, кайрадан бир убактыңыз кетип атабы? Жаш мугалимдерге сиздин көз карашыңыз кандай? Жаш мугалимдердин арасында 5 жылдан иштеп калган, 4 жылдан иштеп калган мугалимдердин арасында бар экен. Бир өзгөчө жүрөгүң жылып, быйылкы жылы мугалимдерден келди ошо мага. Азыр бирөөнү атасам экинчиси таанып калбасын. Чындыгында сабаттуу мугалимдер келди. Бирок бизде негизги басым өзгөчө башталгыч класста сөзсүз 3 жыл өзүбүз алып, аны ассистент кылып, аны өзүбүз атайын устат мугалим берип, ал даярдап, анан мугалимдикке өткөрөбүз. Биз дароо мугалимдикке өткөрө албайбыз, анчалык даяр келбейт. Жогорку класстарга сабак берген мугалимдердин арасында айрым эле мугалимдер даяр мугалим экен деп купулума толбосо, калгандарын аларга да ушундай устаттарды бекитүү менен бара беребиз. Дароо келер менен сабак берип койгон. Демек, стажер деген түшүнүк бар сиздерде. Биринчи 1 жыл, жарым жыл үйрөнүш керек деген. Анан 6-чы күндөрү бизде 5 күндүк окууда, 6-чы күндөрү 1 айдын 2-6-чы күнү иш күнү кылып коюшкан, мугалимдер өздөрү суранып. Ал күнү эмне иш кылабыз? Ал күнү ошол күнү кечке ошо методикалык жаңылыктар менен бөлүшүп бири-бирибиз менен, анан иш тажрыйбабыздагы кемчиликтерибизди, артыкчылыктарыбызды айтып, кенен ошо 2 ишемби толук ошондо өзүбүздүн методикабызды жакшыртууга арнайбыз. Андан башка бизде Касым Жамалбекович иштейт. Ал азыркы Касым агай кадимки азыркы жаңы жасалма интеллектке чейин жетип калдык. Ар тараптан бизде ошо
методикалык күндө бизге үйрөтүп, кадимки окуучулардай кылып кайра биз тапшырмасын аткарып, ошондуктан биз мугалимдерибиз менен баарыбыз баш болуп ошо 140 киши жанталашып улам жаңы методиканын үстүндө иштеп турабыз. Ушул жасалма интеллектти, чат GPTни, санариптештирүүнү креатив таалим билим берүү мекемеси кандай ишке ашырып атат? Келечегин кандай көрөт? Жетекчи катары сиздердеги иш-аракет. Бул жасалма интеллект буга чейин ошо биз өзүң айткандай эң биринчи алгач онлайн окутуу башталганга чейин эле бизде Алипе ТВ деген атайын проект иштегенбиз. Алмаз Абеков ачкан. Өтө сонун команда түзүлгөн. Азыр биздин креативде да ошол команданын бир бөлүгү иштеп жатат. Андайын ошол командада санат билимге барып билим бердик, онлайн эмес, ал жерде түз эфирден сабак бергендерибиз болду. Анан азыр бизде ошо жана оодарылган класс, перевернутый класс деген модель менен да иштеп калбадыкпы? Ошол модель менен иштеп атканда да ошол биздин негизги өзгөчөлүктөрүбүзгө кирет. Жанагы пандемиянын астында ошо оодарылган класс менен иштегендиктен биз пандемияда сабактарыбыз эч үзгүлтүксүз жакшы өтүп кетти да. Анткени бул кадимки сабакта мектепте отуруп берген билим эмес, бул жерде бала тескерисинче үйдөн билим алып келип мектептен аны бышыктоо максатында болчу да. Ошон үчүн биз ошо үйдөн билим алыш үчүн сабактарды, видео материалдарын даярдап сабактар тартабыз. Аны бизде атайын кичинекей чакан студиябыз бар, аябай даярдалган эмес, жасалган эмес, бирок өзүбүздүн алыбызга жараша камераларыбыз менен өзүбүздүн сабактарыбызды тартып коебуз. Азыр деле бар, тартып коебуз сабактарыбызды. Ал белгилүү бир деңгээлде, мисалы үчүн пандемия учурунда 72 саат тартып, ошо өкмөткө биз жардам катары бердик да, Кыргызстандын мугалимдерине берелик деп. Азыр болсо өзүбүздө ошо бираздан сабак тартып атабыз. Анан жасалма интеллектти пайдаланып дегенде, мунун пайдалуу жактары мектептеги мугалим үчүн кандай артыкчылыктары бар экендигин Касым агай бизге үйрөтөт. Ал жерде чынын айтканда жасалма интеллекттин же болбосо чат GPTнин мисалы үчүн бизге мугалимдерге баягы бир эле мисалын көрсөтүп атат. Бир теманы алып азыр янсын эми кыргызчанда шундук кылып кадимкидей тамашалашып, Шундук экен. шундук тамашалашат. Тапшырма берсең аткарып берип аны атат. аткарып, анан аны чыгармачылык менен аны кайра сага тамашалап жооп берип, албетте сенин дагы сурооң бүттүбү, жагы эле бүтө элексиңби? Көп сөздөрдү айтып атат, бирок бул жерде мугалимдин жашоосунда эгерде туура нукта методикалыкта сабаттуу мугалим пайдаланса болот. Бирок бул жерден сабаттуу мугалим эмес болуп калса, тигил айрым учурда искажение деп коет, жана бир аз айрым эме түшүнүктөр алмашылган мааниде болуп калышы мүмкүн, дал келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан муну мындай ушул чат GPTде чыгып турушуну пайдалана бериш керек десе, мүмкүн кээ бир жерде уят болуп калышы мүмкүн. Ошону алган дал ошол боюнча колдонбош керек. Ошон үчүн муну астейдил пайдаланышыбыз керек. Бирок бул пайдалана турган нерсе. Мисалы үчүн математикадан мен эртеңки өтүлө турган темама ылайыктуу текшерүүч түзүп берсем, түзүп берип атат. Өз алдынча түз түзсөм, түзүп атат. 3 вариантта түз чизсең, 3 вариантта түзүп атат. Жообун чыгарып береби? Жообун чыгарсаң, жообун да чыгарып берет. Же болбосо баалоонун критерийин коюп койсоң, аны да баалап бериши мүмкүн. Азыр сонун мүмкүнчүлүктөр Нареже чыгарып берип атса, мугалимдин ролу эмне болот? Мугалим чат GPTнин чыгарганын баардыгы сенин классыңа канчалык деңгээлде туура келет? Бул аны билбейт да. Мен кайсы класска сабак берип атам, менин ал эмес 5А менен 5Бнын деңгээли эки башка. Эгер мугалим методикалык жактан сабаттуу болсо, ошону анализдеп туруп анан кийин бериш керек. Антпесе 5Ага бергенди 5Бга берип койсом, ал эффективдүү болбой калышы мүмкүн. Анткени тигил класстагы балдардын кабыл алуусу жайыраак эле. Булар өтө тез кабыл алган шамдагай класс болуп атат. Ошондуктан чат GPTни бериптир деп туруп эле бүт Кыргызстан боюнча ошону бере берчү болсок, анда даана тескери эффект болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан муну ойлонулуп, астейдил, анан кийин методикалык даярдыгы бар киши пайдаланып башташ керек деп ойлойм. Ооба, негизинен баягы коомчулуктарда эле, соцсеттерде деле психолог, педагогдордун, изилдөөчүлөрдүн пикирлери жүрөт. Бул чат GPT, жасалма интеллект мугалимди алмаштыра албайт. Жок, Бул эмоционалдык баягы өзгөчөлүктү эч качан бул чат GPT алмаштыра албайт. Буга даярдык керек. Мындай даярдык керек. Бул мугалимге жардамчы гана боло алат. Жардамчы гана боло алышы мүмкүн, көмөк бериши мүмкүн, бирок ордун алмаштыра албайт деген түшүнүктү айтышыбыз керек. Анан туура колдонууну үйрөнүшүбүз керек. Өзүнүн ар бирин баягы чен өлчөмү менен дегендей да. Абдан жакшы мындай кеп кеңештерди берип атасыз. Көп нерселер жөнүндө сүйлөштүк. Анан эми бир аз мындай чегинүү сиздин мектептен чыгып жалпы биздин өлкөдөгү учурдагы педагогикадагы абал жөнүндө да, мына жакынкы мезгилдерде эле
кечеги эле бала бакчадагы окуялар, балдарга жасалган зордук зомбулук, педагогдордун абалы, баягы балдарга жасаган мамилеси, ушул боюнча өзүңүздүн бир көз карашыңыз. Бул ой мени абдан түйшөлдүрөт. Мен ушу биздин өзүбүздүн коллективдеги мугалимдер менен сүйлөшүп жаткан учурда ар бир чогулушта болбосо дагы белгилүү бир учурда айтып турамын. Ар бириңерде бала болгон, бирөөңөрдө кичирээк кезинде, бирөөңөрдө азыр балаңар бар, бирөөңөрдүн небереңер бар, бирөөңөр келечекте балаңар болот. Кимиңер каалайсыңар силердин балаңар коркуп, жүрөгү түшүп сабакта отурганын? Ким каалайт? Эч ким каалабайт да. Ошол сыяктуу эле ар бир ата эне баласы бактылуу балалыкты өткөргөн мектеп болсо экен, бактылуу балалыкты өткөргөн бала бакча болсо экен деп тилейт да. Ошондуктан биздин мектептеги дагы бир эң чоң принцип гумандуу педагогика. Мен абдан суранамын ар бирине. Мен ушу мынакей 37 жыл иштеп атам. Мен айлана тегеремдеги мугалимдер, мен азыр көргөн бүтүрүүчүлөрүм болобу билишет. Мен эч качан мугалимге мондай катуу айтып, окуучуга катуу айтып сүйлөгөн мугалим болгон эмесмин, болбойм дагы, болгонду дагы жаман көрөт элем да. Анан ошондуктан мен азыр мектепте ушуну абдан ар бир кирген мугалимден суранам. Балдарга мээримдүү мамиле кылгыла. Мүмкүн ал берип аткан билимди ал качандыр бир кезде алып алышы мүмкүн. Башка эле жерден, маалымат булагынан, интернеттен, башка мугалимдер. Бирок ошол кездеги өзүнүн жан дүйнөсүндө жанагындай ачуу кыйкырык менен мамиле жасаган мугалимден алган анын сезимдерин эч ким кайра калыбына келтирбейт да. Ошондуктан мен бул абдан жаман көрөм, ушундай кыйкырганды жаман көргөн мугалимдерди дагы ушу абдан суранат элем. Андан көрө иштебеш керек. Андан көрө башка жумушка өтүп эле мектепке баланы сүйгөн адам келиш керек. Баланы сүйгөн, бирок бул жерде бир нече факторлор бар. Баланы сүйүп предметти окута албай койгон дагы чыныгы мугалим болбой калат. Же болбосо баланы сүйбөй, бирок предметин өтө жакшы билген мугалим да чыныгы мугалим болбой калат. Бекер жерден буга чейин да айтышкан эмес да биздин улуу педагогдор. Чыныгы мугалим болуш үчүн баланы да сүйгөндө анан ишин да сүйгөн педагог болуш керек деп. Ошондуктан Айкалыш керек. айкалыш керек. Бул жерде жанагы балага карата зордук зомбулук бул өтө аянычтуу. Өтө аянычтуу. Бул мындай болгон эч жол берилбеген нерсе буга. Гумандуу педагогика деп атасыз. Бул негизинен абдан маани бере турган, биз педагогдордун эң негизги басымын жасай турган педагогикадагы бир өзгөчөлүгү ушул да. Ооба. Мына биз гумандуу педагогиканын атасы деп айтабыз го, Аманашвили. Алматыга келди. Мен ушул кишини педагогдук кесипке кадам таштаган студент күндөн бери мен идеал туткан педагогдордун бирөөсү. Ушул кишини тирүү көрсөм деген бир максатым бар болчу. Аябай сүйүнөм. Көрдүм, 93 жашта экен. Басышы тың, абдан мындай жагымдуу, чындап гумандуу педагогиканын образын берип турган мугалим экен. Мунун китептерин көп таанышып калдым. Кыргызстанда Розалы Сайдылханов деген агайыбыз гумандуу педагогиканын негизинде автордук мектеп ачкан. Ошол сыяктуу эле сиздердин мектепте дагы бир ошондой атмосфера уланып келатат. Анан ушул баягы подкастындагы жыйынтыктоочу бир этаптарында да жеке менчик ачып бизнес кылса болобу, байыса болобу, акча тапса болобу, буга мектеп ачам деп аткандар, болбосо ошондой бир максаты барларга кандай кеңешиңиз бар? Жеке менчик мектеп ачса байыса болот. Бирок ал белгилүү бир сумма, мисалы үчүн баланын контрагы жок дегенде 25 миңден өйдө 35-45 төлөп аткан мектептер алса болот. Экинчиден, анын эгер имараты өзүнүкү болсо, биздикине окшоп 2,5 миллион айына төлөгөн аренда болсо, каяктагы пайда? Ал жерде белгилүү бир мугалимдердин айлыгы менен чыгат балдарга. Бирок ал жерден рахат алып иштейсиң өзүңдүн каалооңдо. Атак негизи менчик мектеп ачам дегендерге мындай байып акча түшүп кеткенди мен чындыгында көп элестете албайм. Бирок эки багытта да. Кимдир бирөө, кайсы бир жеке менчик мектеп акча табуу максатында ачылат. Бизнестик көз караш менен, Ал эми башында чыныгы мугалим анан өзүнүн ушул мугалимдик бир ой кыялын ишке ашырыш үчүн ачкандар, ал башка багытта ачат да. Мен ошентип айтар элем. Туура бул жерде Кыргызстандагы жалгыз дейин десем, баягы Түрктөн келгенде таң калбадыбы ошо.
эки мугалимдин негиздеп ошо учредитель дагы өзү, жетекчи да болгон биринчи көрдүм мугалимдер деп ошо Кыргызстандагы ошо негиздөөчүлөр да, жетекчилер да мугалим болгон чын эле жалгыз Аябай мектеп. аябай таң калып Аябай кетти да. таң калып. Мен деле ошентип мындай билим берүү тармагында жүрөм, бир эксперт катары бир кээде анализ жасайм да жеке менчиктерди делечи. Кээ бирөөлөр коммерциялык максатта, а кээ бирөөлөр чыныгы баягы социалдык бир долбоор катары ачылган мектептер бар да. Анан ушул мугалимдик кесипте эми канча жыл иштеп атасыз жалпы? 37. 37 жыл, мына 40 жылга жакындап иштеп атасыз да. Ушул мугалимдик кесипте бир сиздин аябай ошо процессте өкүндүргөн, капа кылган бир учур болду беле? Эсиңизде барбы? Менин тагдырым ушундай экен ушу. Мен өзүм ийгиликтүүрөөк болуп калдым бул жагынан. Андай деле мен мисалы үчүн окуучулар менен ортосунда деле эч ортомдо конфликт болбой жашадым ушунча жыл. Жетекчилик менен деле мен мындай мугалимдик кесиптен мен чынында рахат алып гана келдим. Рахат алып, дайыма позитивде жүргөн үчүн эч качан. Өткөндө тиги спикер мектепке келип калып анан менин сыйлыктарымды көрүп атат да, тиги резюмеден окуп анан ал киши да мындай момент айтып койду да. Сизди өкмөт таарынтпаптыр депчи. Чын эле мен өкмөт таарынтпай болгон сыйлыктарды учурунда алып келдим. Өзүм кааласам каалабасам деле Кудайдын буйругу менен белгилүү бир деңгээлде сыйлыктарды алып атам. Белгилүү бир деңгээлде ишим ийгиликтерин көрүп атам. Ошондуктан Аллага миң мертебе шүгүр. Жакшы, ошо өкмөт деп калдыңыз да, спикер деп калдыңыз. Эми буну суроону бербейин дедим эле, бирок берейин. Каныбек Исаков агайыбыз, устатыбыз министр болуп иштеп калды. Бизди мугалим катары телшиткен агай да. Ошол агай чакырганын билесизби? Зам министрлик кызматка кел деп. Эмнеге баш тарттыңыз эле? Эмнеге чиновник болгуңуз келген эмес? Мен агай чакырды, андайынкилер да чакырды. Чынында мага 2-3 министрден түштү, бирок мен колуман келбеген иштер бар да. Мен такыр колуман келбеген иш ошо мамлекеттик жетекчиликке баруу. Мен чын эле колуман келбейт. Мени андан көрө коюп койсоңор, өзүм мындай мектепте эле 140 мугалимди эле ушулар менен жакшылап иштеп, ушуларды сабаттуу мугалимдер кылып, андан ары өлкөгө жардам тиет. Ал мамлекеттик деңгээлдеги андай ишке барыш үчүн адамда башка да мүнөз болуш керек. Башка да сапаттар керек. Менде көп өзүм билип билбеген, колуман келип келбеген ага ал ишти аркалап кете албаганымды өзүм билген үчүн барган жок. Билдим да. Экөөбүздүн табиятыбыз бир аз окшошураак, жана капасга түшкөндөй болуп калабыз. Сүйлөп турбасам, кыдырып турбасам, бир үнүмдү айтып турбасам дегенде, эми акыркы ушул подкастты жыйынтыктоодо жаш мугалимдерге сиздин бир кеңешиңиз, кандай мугалим болсок мыкты мугалим болобуз? Канткенде биз баягы ийгиликти багындыра алабыз. Мына кечээ эле биринчи подкастта президенттин колунан батир алган мугалим менен маектештик, математик мугалим менен. Экинчи эмгек сиңирген мугалим менен, бүтүндөй жашы болсун мектепке берген мугалим менен аңгемелешип атабыз. Сиздин кеп кеңешиңиз? Эң негизгиси, эгерде мугалим чын жүрөгү менен ошол кесипти тандап алган болсо, анда талыкпастан эмгек кылып, ишине анан балага болгон сүйүүсүн арнай билсе эле, ал ийгиликке сөзсүз жетет. Ийгиликке жетет дегенди ар ким ар кандай түшүнөт. Сөзсүз сыйлык алат же болбосо мындай мектеп ачат деп жок. Ар бир күн ошо кылган ишинен рахат алып туруп эле эмгектене берсе, ийгиликте ошону билем да мен. Талыкпас эмгек. Анан Эч качан чарчабаш керек, анан кесибин сүйүш керек. Ооба, жанагы Сухомлинскийдин «Мугалимге 100 насаат» деген китебинде Анастасия Григорьевна беле, ошонун окуясы бар го, билесизби? Мен 40 жыл иштеп, мындай күлгүн жашымда пенсияга чыгып кетип атам, бирок ар бир күнү коңгуроодун тезилеги болсо экен, тезирээк сабак бүтсө экен, үйгө тезирээк жетсем экен, ушул ызычуудан тезирээк кутулсам экен деп мындай чарчап жүрчүмүн. Ким кесибин сүйсө, ал чарчабайт. Ал дайыма кубат алат, энергия алат дейт да. Ошон үчүн сиз да чарчабай жүрөт болушуңуз керек, Гүлнара жанан. Подкасттын аягында бул биздин белегибиз бар. Атайын биздин Таалим подкастынан, Атайын Таалим подкастынын логосу түшүрүлгөн. Чоң рахмат. Термос, кружка. Кабинетиңиз жок. Директордун кабинети жок. Буга ысык чайды куюп алып, көтөрүп алып, чекеңиздердеп, креатив таалимди гүлдөтүп, ошону менен катар башка өлкөнүн мугалимдерин да агартып, көгөртүп,
жүрө бериңиз, Рахмат. дайыма ийгилик болсун, чарчабаңыз. Бул Рахмат. сизге белек биздин подкасттан. Чоң рахмат. Силерге да ушу кылып аткан эмгегиң үзүрлүү болсун. Көп адамдардын тагдырына таасир эткен эң бир таасирдүү, мазмуну терең подкаст болот деп ишенем. Анткени сен өзүң ошого татыктуу, ошондой ишти кыла турган адамдардансың. Ар бир жолу баштаган ишиң аягына чейин ийгилик менен жетсин. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү подкастыбызды жыйынтыктайбыз. Мындан арыда буюрса таалим, билим берүү, тарбияны чагылдырган подкасттарды уланта беребиз.